Қалыс саясий кыймылынын лидери Жеңиш Молдохматов Жогорку Кеңештин депутаты Турсунтай Салимовго таандык башкаладагы Прада көңүл ачуучу жайын сойкуканага айлантканы. Мурдагы депутат Урмат Аманбаевага жана акыйкатчы Бакыт Аманбаевга таандык. Ош шаарына жеткен жана Ак Бура мейманканалары сойкукана аныкталганы менен аларга тийиштүү чаралар көрүлбөй жатышына нааразылык билдирип, өлкө башчысына жана Жогорку Кеңештин бардык депутаттарына кайрылуу жолдоду. Кагылайын элим, шорун каткан кыргызым, кайда баратабыз деп кайрылууну киргиздик да. Бул жерде ушу мамлекеттин башкы укук коргоочусу күндүзү укук коргоп, түнкүсүн көпөлөктөрдү көкөлөткөнү өтө жиркеничтүү көрүнүш. Анан Турсунтай Салимов менен Аманбаев экөө тең айткандай, эгерде өлкөнүн абийирлери болуп, руханий байлыктары болуп, чынында кыргыз эли жери деп турган болсо, булар өз колу менен мандаттарын тапшырып, элден кечирим сурап кетиш керек эле. Бирок андай болбой атат. Мурдараак ички иштер органдарына Бишкектин Чыгыш-5 кичи районундагы Прада спорт көңүл ачуучу клубунда 2 сауна көмүскө иштегени жана ал жакта кыздар сойкулук менен алектенгени тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул маалыматты текшерүү маалында ал жакта сойкукана бар экени далилденген. Ошондой эле ал жакта иштеген 8 кыз жана 2 администратор кармалган. Иликтөө иштеринин алкагында алар саатына 3-4 миң сом ала турганы аныкталып, кылмыш ишин козгогон. Бул сойкукана Жогорку Кеңештин депутаты Турсунтай Салимовго таандык экени ачыкталып, аны өзү дагы мойнуна алган. Бирок депутат имаратты башкалар ижарага алып иштетерин айтып чыккан болчу. Бул спорттук көңүл ачуучу жай 90-жылдары балдар бакчасы болчу. Кийинчерээк Турсунтай Салимов сатып алган. Жарандык активисттер балдар бакча жетишсиз болуп жатса, жогорку эшелондогу атка минерлердин мындай жосунсуз иштерге барып жаткандарына нааразылыгын билдиришүүдө. Алар да интернетте чоң талкууну жаратууда. Ошол сойкулар балдарын таштайт. Күйөөлөрүн турмуштан адаштырып, үй бүлөсүн бузгандар. Мен апасы сойку болуп, эч кайра балдарына кайрылып келбеген келиним сойку болуп кеткенине күбөмүн. Мен анын балдарын апабыз сойкулук кылат, биз аны апа кылбайбыз деп качып келген 2 баланын тагдырын бөлүшүп, аларды багып келем. Көрсө сизге окшогондор сойкуларды тойгузган, аларды жолдон адаштырган депутаттарыбыз уят түзүп берет турбайсыңарбы? Ошон үчүн алардын абийири жоголуп, балдарына ырайымсыздыкты сиздер түзүп берген сойкуканаларда тескери болуп калыптанып тура. Ушундай бийликтеги чиновниктер сауналарды ачып отурса, анда кыргыздын кыздарынын укугун ким коргойт? Кантип уялбай кыздарды иштетишкен? Силердин да эжеңер, энеңер, карындаштарыңар бардыр. Ошолорго да ушундай жаман жолду каалайсыңарбы? Эгер кааласаңар, ошол кыргыздын тукумун улай турган кыздардын ордуна өзүнүн эжесин же кызын коюп көрсүнчү. Ал эми Ош шаарында Ак Бура жана жетиген сауналарын ички иштер органы текшерүүгө алып, андан интимдик кызмат көрсөтүп жүргөн кыздардын иштеп жүргөнү аныкталган. Сауна деген ат менен сойкуканага айланган бул жайлар жакында эле депутаттык мандатынан ажыраган Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Аманбаевага жана анын бир тууганы Бакыт Аманбаевга таандык экени ачыкка чыкты. Алардын сойкуканаларында жаш кыздар кымбат акчага иштери да бышыкталган. Бул 2 саунада тең өздөрү баягы элиталык деп эсептелген кыздардын иштегендиги анык болду. Тагыраак айтканда, бул жерде иштеген кыздар саатына 1800 сомдон кардырлардан акча алып тургандагы, ал эми 500 сомдон ушул администраторго төлөп турган. Алардын негизги жашы 20 жаштын тегерегинде. Бирок өлкөнүн акыйкатчысы Бакыт Аманбаев өзүнө жана бир тууганы Урмат Аманбаевага сойкукана таандык эместигин айтып, бул фактыны четке кагууда. Урмат Аманбаева кургак учукка каршы күрөшүү боюнча Ош облустук борбордун башкы бухгалтери болуп турганда коррупциялык иштерди кылгандыгы аныкталып, өткөн жылы кылмыш иши козголгон. Кыргызстанда 3000ден ашык сойку кыздар бар экени айтылууда. Чет жактарга сойкулук менен кетип жатканында андан алда канча көп болушу мүмкүн деген жоромолдор бар. Ал эми калыс саясий кыймылы тез аранын ичинде сойкукана иштеткендер өз жазасын албаса, коомчулукка болгон кайрылуусун токтотпоорун билдиришет. Улукбек Кутманбаев, Азат Жаныбек уулу, ЛТР, Бишкек.